мыйзам демилгелөө укугу кооперативтерде жок дейм. Азыр эми биз министрлик аркылуу ушул силерге мындай жардам бар. Мен бул бүт коомчулукка ызычуу болуп, түшүнгөнүм бар, түшүнбөгөн маселелер болууда. Шуну талдап, ар бирин айтып, или совет директоров, совет кооператива. Никто не имеет права человека подвинуть вверх. Если сегодня он зашел, образно говоря, 100-й, он завтра не сможет быть 101-м. И в этой части мы переходим на полную открытость, чтобы люди видели, знали и понимали. Акыркы убактарда коомчулукта жалпы маалымдоо каражаттарында турак жай кооперативтерине байланыштуу коомдук чыңалуу боюнча азыр 6 турак жай кооперативинин өкүлдөрү бизге кайрылып, биз бүгүн өзүңүздөр көп болгондо жолуктук. Ал жерде алардын ой пикирлерин, сунуштарын уктук. Багыттарды аныктоо боюнча сунуштарды кат жүзүндө бере турган болушту. Biz al sunuşlarda karap çıkıp, mıyzamlarga tuğra gelgen uçurda, mıyzamlarga özgürtü, toluqto girgize turgan uçurlar, jagdaylarga tuğra gelgen uçur bolgonduktan biz alardı özgürtü toluqto girgizүү boyunca Юстиция министрлиги аны ошол демилгелерин карап көрүү боюнча чечимге келдик. Дагы бир чечим, бул жерде кооперативтердин өкүлдөрү өздөрүнүн кызыкчылыктарын коргоо, билдирүү, маалыматтык камсыздоо боюнча жана иштерин жалпы координациялоо боюнча өздөрүнүн бир ассоциациясын бирлигин түзүү боюнча да чечимге келишти. Мындан ары алар дагы ушул дегеле калктын ишенимин арттыруудагы жанагы бир тетири маалыматтар менен чыңалууну жоюу боюнча дагы тыгыз иш алып баруу. Эгер ушул чыңалууларды жоюуга мыйзамга, кооперативдер жөнүндө мыйзамды өзгөртүү толуктоо зарыл болгон учурлар болсо, ошолорду кийирип берүү боюнча мындан ары иштерди алып баруу боюнча сүйлөшүүлөр болду. Бул алгачкы жолугушуу болду. Дагы 2 жумадан кийин дагы бир жолугушуу күтүлүүдө. Ошондо конкреттүү сунуштардын үстүнөн иштөө башталат. Бул жерге канча кооперативдер кызыктар болсо, кандай сунуштар менен, кандай ой пикирлери менен, кандай бир маселелери менен келсе, биз алардын баарын менен кабыл алып, сунуштарын угууга, алар менен иштешүүгө Юстиция министрлигинин эшиги ачык.